Бул Борбор калаанын батыш тарабындагы 1-май районундагы Кронштадт көчөсү. Аталган көчөнүн түндүк тарабында Сарыөзөн базары орун алган. Базардын арткы тарабында жайгашкан бул аймакка жаз жай айларында чоң габариттүү унаалар токтоп, белгиленбеген жайда соода жүргүзүшүп, тыгында пайда кылышат. Андан сырткары таштандыларды дагы атайын жайга алып барбастан мына ушул жерге төгүп кете беришет. Таштандылардан чыккан жыт унаалардын топтолуп тыгын жаратуусу жергиликтүү жашоочуларга бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Просим, чтобы навели порядок на нашей дороге. Дорога разбитая. Сейчас вот начнутся арбузы, нам нечем будет дышать. И арбузы, тут полная антисанитария. Просим навести порядок на нашей улице. И чтобы здесь арбузные машины не останавливались, фуры. Они здесь, пусть место им найдут, этим фурам, чтобы где они останавливались. А то нам нечем дышать. Вонище стоит, столько крыс развелось, потому что все это беспорядок. Так что просим, чтобы дорогу отремонтировали. Неберелерибизди ойнотуп, неде отурук, анан ушул эле нерсе болбойт экен. Барсак, жанагы алыстан келген нерселер ап келип эле ошону убагында сатып, же болсо арзаныраак берсе болмок да, ошонун баарын ыргытып жүрүшүп, анан ошонун баарын оруп алып келип отур да. Туурабы? Чымын конуп атат. Мындай айткандачы. Ал эми бул аймактын жашоочусу Зуура Алиева базарга өткөн чоң унаалар жолду талкалап жатышкандыгын айтып, бул нерсенин айынан өз үйүнүн тосмосун бир нече жолу оңдогондугун белгиледи. Могу жерде мен жашайм. Эмне үчүн тери тосуп койдум? Себеби түз келип эле КамАЗдар, эми машиналар кирип эле жолдон өтүп анан кийин кирип кетип атат. Ошон үчүн айлам кеткенде тетигин тостум. Мэрияга да жазганбыз. Жанагы ГАИге да жазган кызымчы. Чтоб полицейский лежачий полицейский койсо болот, койбойт деп тур. Койбосо болбойт, тетигин тепкеле чуу канча кирип кетти. 3 жыл подряд кирди. Кошунанын баары билет. Үйгө чейин кирип кетип атты. Айла кетип эле жасап аттым. Жергиликтүү жашоочулар Сарыөзөн базарынын аймагындагы бул көйгөй боюнча Бишкек шаардык мэриясына буга чейин бир канча ирет кайрылышкан. Бирок ал кайрылуулардан эч майнап чыккан эмес. Жайында мына май айы баштырат, май айдан баштап ошо чоң КамАЗдар дарбыз сатып, коон сатып келишет. Мына тетигинден ая башынан турган бул жака биздин үй жакка чейин, могу полянага чейин кирип кетет да. Ошону такыр мэрияга канча айттык. Менин эшигим астында туруп алышат. Канча участковыйды чакырам мен. Келет да, алар кеткенден кийин кайта эле туруп алат. Ошо анан жайында болсо сатышып эме кылат. Коондору, дарбыздары калат жердечи. Алардын баары былжырап, жай айында сасып, көл болуп калат, сас болуп калат этергичи. Бара албайсың, мусор төккөнү барсак, мусордун жанына бара албайсың, действительно. Тимне баса албайсың да көлчүктүн дарбыздын эмесиненчи. Андан сырткары Сарыөзөн базарынын батыш тарабында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Шумкар атайын багыттагы полку жайгашкан. Аталган полк өлкө аймагындагы эл аралык республикалык деңгээлдеги ири иш-чаралар убагында коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо, массалык башаламандыктарга бөгөт коюу иш-чараларында үзгүлтүксүз иш алып барышат. Бирок жогоруда айтылган көйгөйдөн улам полктун кызматкерлерине ыкчам кызматтык тапшырмаларды аткарууга чыгууда, белгиленген жерге ыкчам жана тез арада өздүк курамда жеткирүүдө бул башаламандык чоң тоскоолдуктарды жаратат.